Кудайдын чакырыгы 11 апрель. Ушул күндү Кудай биз үчүн жаратты. Ушул күнү кубангыла. Бул күндү ишенимдин колдорун жайып тосуп алыңыз. 24 сааттан турган күнүңүзгө даярдап койгон Кудайдын баталарын тосуп алганга ишеним колдоруңузду ачыңыз. Эч нерсеге, аба ырайына, жакындарыңызга нааразы болбой, наалыбай, бул күндү жашап өткөнгө бел байлаңыз. Көңүлүңүзгө жакпаган нерселер болуп кетсе, акырын ичиңизден баардыгы үчүн Кудайга рахмат. Бул нерсе үчүн дагы рахмат айтам десеңиз, ичиңизден байлап, кубанып жашаганга тоскоол болгон нерселерден бошоносуз. Сизди эмнелер байлашы мүмкүн деп ойлойсуз? Таарыныштар, кабыл албастык, ичи тарлык жана башка нерселер. Ыраазы болгон жүрөктө булар жашай албайт. Кудай бир сутканы 24 саатты кылып жараткан. Анын бир бөлүгү уйкуга, эс алууга кетет. Калган бөлүгү адам баласы үчүн жетиштүү. Дене алсыз экенин Кудай билет. Эртеңки күн эртең келет. Эртеңки күн өзү үчүн өзү кам көрөт. Ал тууралуу камсанабаңыз. Кечээки күндү эстеп да капаланбаңыз. Ал түбөлүккө кетти, кайтып келбейт. Бүгүн Кудайдын колундасыз. Ошону менен жашаңыз. Забурчу 117 бөлүмдө мындай дейт: бул күндү Кудай жараткан. Бул күнү кубаналы, көңүлүбүздү көтөрөлү. Ар дайым Теңир менен кубангыла. Дагы да айтам, кубангыла.